Пайдасы тие турган билим берсин. Аллахым өзүн таанытсын негизи. Өзүнүн кулчулдугуна Аллахым кабыл кылсын. Жараткан Аллах субханаху ва таала коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан, пайдасыз билимден Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз бана тилейт эле: "Я Алла, жаман амалдардан сакта, жаман каалоолордон сакта, жаман мүнөздөрдөн сакта." Аллахым баарыбызды жаман мүнөздөн сактасын. Жаман каалоолордон сактасын, жаман амалдардан сактасын. Эмне үчүн? Дүйнөдө бактысыздыкты чакырат, ахиретте дозокко алып барат. Шоның үчүн иншалла эң акылдуу инсан, акылдуулардын эң акылдуусу, данышмандардын эң данышманы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын айткандарын аткарайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү менен нурланайлы. Анткени толук инсан ааламдын рахматы болуп келип жиберилген Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Тугандар, унутпайлы, жашообуз кыскарып атат. Тугандар, унутпайлы, бизге жашоо Алланын тарабынан берилип атат. Эч унутпайлы буну. Алла Таала бизге бул жашоону ахиретке даярданыш үчүн берип атат. Буну дагы унутпайлы. Бул дүйнөнүн мисалы ахиреттин алдында океандагы бир тамчыга да барабар эмес. Океан дагы бир тамчыга барабар эмес. Адамдарга кичине түшүнүктүүрөөк болсун деп имам Газали рахматулла алейх мындай деп түшүндүргөн: жерден асманга чейин таруу бар го, таруу. Таруу деген, таруу не деп коет? Таруу деп коебуз биз, кичинекей майда болот. Да. Сарыкычы деп коет. Ушу данды толтурса, жерден асманга чейин толтурайлы. Мечитте эле эмес, Бишкекте эле эмес, жерден асманга чейин толтурайлы. Аны толтургандан кийин бир канаттууну учуруп, ал келип бирди алып жеп кетсин. Келгенде бир жолу келип кетти го, 10.000 жылдан кийин кайра келсин. Канча? 10 жыл эмес. 10.000 жылдан кийин келсе, мына таруу бүтөт дейт. Сарыкычыч, ахирет бүтпөйт дейт да. Ушундай деп түшүндүрүп берип атат. Бул дүйнөдө турганыбыз 60, 70, ладно, 80 жыл турайлы, 90 жыл турайлы, 100 жыл турайлы. 100гө туруп чыккан кишилер көрүп атасыз го. Сүйлөгөнүн көрүп атасыз, басканын көрүп атасыз, гүлгөнүн көрүп атасыз, тамак жегенин көрүп атасыз, 100гө чыккан кишини көрүп атасыз го. 100 жылдын ичинде эмне болуп калды бул? 100 жылдын ичинде эмне болуп калды? Ай. Эми ахиретке түбөлүктүү ахиретке Алла Таала ушу даярданыш үчүн өмүр берип атканын унутпайлы. Бул Кур'андын чечими. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү тилинен чыккан чечим. Бизге Алла бул жашоону берип атат, ахиретке даярданыш үчүн берип атат. Өзүнөн өзү келип аткан жок, өзүбүздөн өзүбүз жашап аткан жерибиз жок. Күн сайын Алла Таала жашоону өзү берип атат, өзү чечип атат. Бирок ушунун максатын унутпайлы. Албетте ошо берип аткан жашоо кыскарып атат. Лимит не болуп атат? Кыскарып атат. Лимитибиз кыскарып атат. Лимит ал эненин курсагында 4 айлык кезибизде чечилген. Монча берилет сага өмүр деген болду. Ошодон кыскарылып атат. Ушуну биз бири-бирибизге эстетип жүрөйлү. Ушуну биз бири-бирибизге эстетип чакырып, алданып калбайлы дүйнөнүн эмесинден. Мейли, дүйнөдө бул дүйнө дарул аспап, дүйнөдөн таасирленебиз, суугунан таасирленебиз, ысыгынан таасирленебиз, оорусунан таасирленебиз. Ар кандайынан. Дүйнөгө келдик, өзүбүздү багышыбыз керек, адалдан кийишибиз керек, адалдан үй салышыбыз керек, адалдан улоо минишибиз керек, адалдан бала чакабызды багышыбыз керек. Туура? Алла Таалам дүйнөнү ошон үчүн жаратты бизге. Жердеги бардык ырыскылар, айван канаттуу чөпчарлар, данданектер бардыгы. Бирок ушуну билип коюңуз, дүйнө ушунчалык кичинекей болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эгерде бул дүйнөнүн кадыры Алланын алдында
чиркейдин канатынчалык болгондо капырга бир уртам суу бермек эмес. Лау канат ад-дунья ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqallahu minha. Ma saqallah, ma saqa minha kafiran shurba. Ka'san dep ta gelet. Bir utam su bermek emez. Şurbatan bir utam su bermek emez. Бирок биз бул дүнүйдө жашап атабыз, туура пайдаланайлы. Туура пайдаланайлы. İslam dini bir tarkı dünyönü taştap manaqtıqa çakırgan din emес bizdiki. La rahbaniyete fil İslam. La rahbaniyete fil İslam. Peygamberimiz aytıp koydu. İslam dininde rahbaniyat, manaşisto жоқ dedi. Ayal taştap koyup, bala çakanı taştap koyup, tamaq aşını taştap koyup, жоқ. Dünya menenle yaşayız, ahirette unutpay yaşayız. Tuğra paydalanıp yaşayız. Dünyada Allah Teala'nın jerinden tuğra paydalanaylı, gününden tuğra paydalanaylı. Allah Teala jaratıp koygan hayvanlarından tuğra paydalanaylı. Allah jaratıp koygan bu sularından жақсы paydalanaylı. Tuğra paydalanaylı. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ay sen daryanın jeginde turup darat alıp atsaң dagы исрап кылганга уруксаты жок экен да бизгечи. Эми дарыянын суусу агып атпайбы? Ушу жууна берейин. Ток. 3 жолу жуунасың, 3 жолу жуйсуң, 4-сү жуунбайсың. Аксага берсин. Туура пайдалан. Не деп атат? Туура пайдаланганды үйрөтүп атат бизге. Туура пайдаланганды. Ай. Аллаху акбар. Мынандай ушундай кереметтүү Алла Таала берген дин бар. Бирөө бул дүйнөдө кичине билип коюңуз. Dünyonun tardığı ahiretin kengdigi. Dünyonun kengdigi ahiretin tardığı. Bu dünyada keng olsun biri kuanıkı ahiret tar olup tanık. Bu jatı tar olsa gıjalat bolbosун ahiret anıkı keng. Ahiret anıkı keng. Şoň üçin inşallah biz eç kaçan özübüzdü unutpaylı. Жашообуз азайып атканын унутпайлы, кыскарып атканын унутпайлы. Аллага жакындап атканыбызды унутпайлы. Мейли башка адам кандай болобу, бирок мен өзүмө жеке Алланын кулу катары кулчулдук үчүн жаралдым эле. Кулчулдукту аткарышым керек эле. Кул катары мойнумдагы милдеттерим бар эле. Ияка набуду ва ияка настаин. Саңа гана кулчулдук кылабыз. Сенден гана жардам сурайбыз деп. Алла Таала бизди өзүнүн кулу кылып жараткан, кулдай болуп жашашыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кулчулдуктун эң жогорку деңгээлинин мисалы. Кулчулдуктун эң жогорку деңгээлинин өрнөгү. Кулчулдуктун эң жогорку деңгээлиндеги даражасын көрсөткөн Мухаммад Расулулла болот. Өткөндө айтканбыз мынакей. Өткөнкү сабакта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кулдай болуп жеймин, кулдай болуп жатамын, кулдай болуп отурамын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Бул кул, Алланын кулу болуу өтө чоң сыймык. Алла Тааланын кулу болуу өтө чоң сыймык. Бүгүн ушунун уландысы Абу Дауд шарифте келет, Ибни Мажада келет. Абдулла ибни Буср деген сахаба. Абдулла ибни Буср радıyallahu anhu айтат: "Кана лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям qasa'atun." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын чоң ийдиши бар эле дейт да. Юдау фих ас-сарид, ошо сарид деген тамак ошого жасалат эле дейт. Казан экен да. Сарид деген тамак кандай тамак? Сарид деген тамак биздин баягы эле шорпо. İçinde et var. İçinde et var. Жана нанды турап туруп салып коёт да. Ушуну сарид деп айтат. Бул аябай пайдалуу болот экен да. Ушу сарид жасалат эле дейт. Лиякулахул жамаа, жамаат бир эле адам эмес, о жамаат жеш үчүн да. Юқалу лаха ал-гарра яхмилуха арбаату rijal. 4 киши көтөрөт экен. Чоң эле казан экен да. Анын аты гарра дейт. Кийин фаламма ау адхау, мындайча айтканда, күн чыгып, ошо чаш убагына кирип калганда, васажаду, яни саллу, булар чаш намазын окуп, ошол учурда анан кийин немени чоң казанды алып келет экен да. Так, ошо сарид пышкан казанды алып келет экен, коёт экен, баары ошо тегеректеп отурат дейт.
Faltaffu aleyha sahabalarçı. Falamma kasuru barda gelip toluq oturganda jasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz çök düşüp oturdu deydi. Kanday oturdu? Çök düşüp iki tizesini oturdu. Çökölüp. Çök düşüp oturdu. Faqala Arabi. Oşol yerde bir Arabi aytdı mınday dep. Çöldük bir kişi gelip, toluq bir kişi gelip. Ma hadihil jalsa. Bul kanday oturat dedi de. Bul kanday degen oturuş. Çök düşüp oturganda-çı. Manday oturayım. O peygamber degen mınday oturuş gerek. Bilmem mınday alış gerek. Bir butu bulacak koyuş gerek degende yok şeytanın oyu oyunca. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytdı. İnnallaha ja'alani abdan kariman ve lem yec'alni cebbaran anidan. Allah Taala meni sıylı kul kılgan. Meni tekever, jabır adam kılgan emes. Zalim, aniden bir tomoyun, anday kılgan emes Allah Peygamberimiz aytdı. Anday kılgan emes. Summa qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kulu min jawanibiha. Çoğun 4 kişi götürüp gelgen çoğun idiş bolgandan keyin çetinen jegile dedi tamakta. Çetinen. Aha. Ve da'u darwataha. Ortasından tek koygula taşta an tek koygula. Ortasına kol salbagla. Çetinen jegile dedi. Ha? Yubarik lakum fiha. Uşul jerde bereke var dedi. Tamak gelgende dağı çetinen jeş kerek eken. Ortasından salbagla kolуңарды degen. Al jerde bereke düşöt. Sizler çetinden alı örgüle. Bardına жетişti, bardına tok, bardına bunun tamaktın paydası diye. Tamaktın paydası toğandar jön ele kursakta kozup ölbö canım ölbö an üçün ele emес. Tamaktın paydası uşudan tamak жегенибизден кийин ibadатка сарптайлы. Кейбир адам тамак жейт дагы уурулук кылат. Кейбир адам ошо тамак жейт, ошонун күчү мененчи зына кылат. Ошон менен дагы бузукулук кылат. Çok. Biz tamak çeyli, tamaktın güçümünen ibadat kılaylı. Menet kılaylı. Peşini terminen tavaylı. Aramga barbaylı. Bul bölük nerse. Mınanı qarаңыз, uşul jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdiyat, kulçulduktun, jana ubudiyat, kulçulduktun jogorku dengelin görsetken da. Mınday bir abdiyat dep koyabız tugandar. Abdiyat degen ошо kulçulduktu. Her uçurda Allah Taala bizdi жақсы көрөt. Жана biz kulçulduğubuzdu көрсөткөнүбүздү көргөндү каалайт. Allah ошону көргөндү каалайт. Ошон үчүн саждада, намазда сажда кылганыбызда Пайгамбарыбыз айтты, Аллага эң жакын болгон учур бенде саждада экен да. Эмне үчүн? Саждада kulçulduктун эң жогорку деңгээли да. Анткени Allah Taala bizge sizge kulak verdi, göz verdi, sezim verdi, akıl verdi, mey verdi, til verdi. Bardığı başta da. Uşunu biz Allah'ın aldına koyup atabız da. Kayka koyup atabız? Allah'ın aldına koyup atabız. Ya buna. Birinci şunları turattık, kolumuzu baylap. Dünyonu taşladık, kolumuzu bayladık. Aldığında kul olup durabız. Sana jügündük kıldık ol. Rükû kıldık ya. Başıydık sana. Moyun sunup atабыз. Mına meni moyun sunup atam. Moyun sunup atam men. Bul ele emes, mına men. Sajda namazdın filosofиясын караң. Namazdın hasiyetini караң. Кичинекей үнүмдү каратып эле 2 рекет намазда эмнени гана көрсөтүп атабыз биз. Кандай гана ибадат. Ибадат деп ушуну айтат тугандар. Ибадат деп ушуну айтат тугандар. Бенде амалдарды кылат Алла субханаху ва таала. Allah Taala razı ola turgan. Bu жерде bendenin razıçılığı. İbadatta bendenin razıçılığı. Ubudiyatta Allah Taala'nın razıçılığı. Allah uşunday kılıp subhanallah avaldı berет, uşuga razı olsa uşunu ubudiyat deydi. Bende uşunday amal kılat, Allah razı olsa bunu ibadat deydi. Bende uşunday iş kılsın, Allah razı ola turgan, bunu ibadat deydi. Allah uşunday kılat bendege, bende razı olsun. Bunu ubudiyat deydi. Bu ubudiyat andan çoğun da. Allah kança ömür verse uşuga razımın. Kanday avalga koysa men uşuga razımın. Kanday gana başıma neme tүйшүк келбесин, жакшылык келбесин, ушунусуна разымын. Ушуга разы бол, буну убудiyat deydi.
Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды кул деп мактаган. Кул деп жөнөкөй эле эмес, эң улуу макамдарда, эң улуу мартабаларда, эң улуу даражаларда Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды өзүнүн китебинде кул, абд деп, кул деп эскерген да. Демек бул кул болуу, кулчулдук бул өтө улуу макам экен бул. Мындай дейт: Ламма қама абдуллахи яд'ууху каду якунуна алейхи либада. Абдулла бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланын колу турганда дуа кылып Алла субханаху ва тааладан. Башка жеринде алхамдулиллахиллади анзала ала абдихил китаб. Алла Таала өзүнүн Кур'ани Карим өзүнүн акыркы китебин түшүрүп атканда кимге? Мына Muhammad'a düşürdüm degen yok, paygambarga düşürdüm degen yok, insanga düşürdüm degen yok. Kimge düşürdüm deyit? Kulga düşürdüm deyit. Kim degen? Muhammad aleyhissalamdın kul degen sıfatı, kul degen atı, ulu martaba, uşul üçün Allah Taala kaysı jerde ulu martaba eske alsa, oşol jerde kul degen sözdü işletken, abd degen sözdü işletken. Allah Taala aytat: Fi makamil furqan ve nasr vel burhan. Ак менен караны ажырата турган учурларда, жардам бере турган, анык, ачык, айкын далилдерди койгон учурда Алла Таала: Ин кунтум амантум биллахи ва ма анзална ала абдина йаумал фуркан, йаумал тақал джам'ан. Алла субханаху ва таала айтат: эгерде силер Аллага иман келтирген болсоңор, жана биз өз бендебизге түшүргөн Furqan, ак менен караны ажырата турган күнү дейт да. Кулубузга түшүрдүк дейт да. Мына жерде айтат: "Ва ин кунтум фи райби мимма наззална ала абдина фаату би суратин мин мислихи." Эй, адамдар, эгерде силер шектенсеңер, силер шек күмөндө болсоңар, биз бендебизге түшүргөн нерсе Кур'ани Каримде. Анда ушул Кур'ани Каримдин сүрелерінде 114 сүресі бар. Ушундай сүрелердің bir сүресін алып келгилечи. Алып келе албайсың. Фаату би суратин мин мислихи. Алып келе албайсың. Бул жерде Алла Таала пайгамбарыбыз не деп атат? Абд деп атат. Кулубузга түшүргөн Кур'ан сүрелерди. Башка жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала өзгөчөлөп бардык пайгамбарларга бербеген, андай мамиле кылбаган мамилени, мартабаны бергенин айтат. Ал кайсы? Исра, Ми'раж кечеси, түнкү сапар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала бардык пайгамбарларга имам кылдырып, ушул жерде сапар тартырып, асман сапары да деп коебуз, Ми'раж сапары деп те коебуз, түнкү сапар деп да коебуз. Алла Тааланын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Алла менен жолугуу сапары. Вот ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бардык асманга чыгып, бейишти, дозокту бардын көрсөт. Кеде айтып коет го, бейишти көрүп келгениңер бар деп. Атеисттер бар го. Коркпой айтыңыз, бар деп. Бизде бар. Силерде жок. Бизде бар. Алхамдулилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардын көрүп айтып койгон. Вот, ошондо Алла Таала айтат: Субханаллади асра би абдихи. Таза зат Алла, аруу зат бардык айыптардан. Асра би абдихи лейла минал масжидил харам илал масжидил акса. Түндүн бир бөлүгүндө өзүнүн өзгөчө кулу Мухаммад Расулуллахны Алла Таала Masjid-i Haram'dan Masjid-i Aksa'ya alıp gitti de. Masjid-i Haram Mekke'de. Masjid-i Aksa Palestina'da. Uşun Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de uşul jerde dagı Muhammed'di alıp gitti dep aytkan jok. Paygambardı alıp gitti dep aytkan jok. Elçini alıp gitti dep aytkan jok. Kimdi alıp gitti deyt? Kuldu alıp gitti. Demek uşul жерден biz bilip atabыз тугандар, бұл абд деген кул болуу, кулчулдук макамы Алланын алдында улуу макам экен.
Улуу макам экен. Сахи Муслимде риваят келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахиби макамал васила. Васила деген bir makam, martaba болот кыямат күнү. Ушуну Аллах субханаху ва таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга вада кылган. Эң улуу макам бул. Эң улуу макам. Ошон үчүн биз азандан кийин Пайгамбарыбызга васила сурайбыз да. Васила. Азыркы мындай түшүндүрөйүн. Нобелевский премия деп коет мисалы. Жок мындай да. Өзүнчө бир макам да, бул макамы бар. Ар ким ала бербейт. Кыргызстанда мисалы карап туруп, Кыргызстанда даңк дегени бар, Манас деген бар, ордендер. Барбы жокпу? Ар ким ала бербейт да аны. Анын өзүнүн макамы бар. Анын даражасы бар. Эми кыямат күнү Алла Таала бүткүл адамзаттын бардыгын топтоп эң улуу макам койгон, ошону васила деп коет. Ошону васила деп коет, туугандар. Аллахумма рабба хадихи даъвати тамма вассалату каима ати Мухаммадинил васила. Биз Аллахтан сурай атабыз. Я Аллах, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга василаны берчи деп, ар бир намазда бардык мусулмандар 5 жолу сурайт бир күндө. Василан. Пайгамбар ошол жөнүндө эмне деп айткан? Аллади хуа а'ла манзилатин фил жанна. Бейиште эң улуу даража экен бул. Улуу мартаба экен, бейиштин эң улуу мартабасы васила экен. Фақад қала саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз айткан не деген? Сумма сануллаха ли ал васила. Силер мен үчүн Алла Тааладан василаны сурагыла деди. Аты васила. Алла Тааладан мен үчүн василаны сурагыла. Фа иннаха манзилатун. Мында айтканда бул ушундай манзилатун, даража, хасатун, өзгөчө фил жанна бейиште ла ямбаги ан такуна илля ли абд. Илля ли абд. Бул бирөөгө дагы лайыктуу эмес, бирок бир кулга лайыктуу деди да. Аты эмне деди? Кулга лайыктуу деди. Кулга лайыктуу. Ва аржу ан акуна ана хуа. Мен үмүттөнөм, ошол мен болом деди. Ошо мага берилет деген үмүт менен, адеп менен айтты. Алла Таала болбосо пайгамбарыбызга вада берип койгон. Ачык айтып койсо болот эле, ошо меники деп элечи. Бирок пайгамбарыбыз андай кылып айтты. Мен үмүттөнөм, ошол мартаба мага берилет го депчи, Фаман, андан кийин угуп алыңыз, ким пайгамбарыбызга васила сурап жүрсө бу дүйнөдө, я Алла, пайгамбарыбызга васила берчи, пайгамбарыбызга васила берчи. Караңыз, канча жолу берчи деп биз дуа кылып жүрсөк, фаман саалаллаху ли ал васила, ким мен үчүн Алла Тааладан васила сурап жүрсө, халлат лаху шафаати яуман кияма, ага менин шафаатым кыямат күнү сөзсүз болот деди. Аллаху акбар. Пайгамбардын шафааты кандай улуу нерсе. Туган, эртеге пайгамбардын шафаатына бүткүл адамзат муктаж болот. Кафырлар да муктаж болот. Мусулмандар өзгөчө муктаж болот. Пайгамбардын шафааты, шафаат деп заступничество деп. Ортого түшүү. Ортого түшүү. Азыр биз бир нерсе болуп калса сразу чалабыз го. Тааныштар барбы? Тиги барбы? Мына барбы? Мына мындай ортого салабыз ар кимди. Бул дүйнөдө эле, туурабы? Агай мени чыгарып зачет коюш керек эле, сүйлөшүш керек эле. Эмне кичине кагышып кеттик, бир маршрутка менен эмне кылыш керек, чечиш керек эле. Гайда тааныштар бар, тигиде бар. Бир нерсе алайын дедим, мына тигиде бар. Биз ар кече эле ортого кишини салып эле жүрбөйбүзбү? Кудасы өкө жуучуларды жиберебиз. Урушуп кетсе тигинде мектепке балдарды киргизейин десең, мындай дейсин. Ар жерде ушул да. Кыямат дагы ушундай эле болот. Мага жардам берип койчу, мен мага ортого түшүп койчу, бир нерсе деп койчу, ушу менен эле өтөт аяк. Ушундайда эч кимге уруксат берилбейт шафаат. Алла кимге кааласа ошого гана берилет. Улуу шафаат пайгамбарыбызга Алла берген. Демек мына риваят хадисте келип атат, кама фи сахих Муслим, сахих Муслимде бул. Пайгамбарыбыз эмне деди? Ким мен үчүн Алла Тааладан васила сурап жүрсө, ага менин шафаатым кыямат күнү сөзсүз болот. Халлат лаху шафаати яуман кияма. Ага сөз болот тугандар. Халлат яни хулул да мани түшөт деген мааниде. Атак ошого буйрат деген сөз, биздин сөз менен айтканда, менин шафаатым ошого буйрат, ар кимге буйра бербейт экен. Пайгамбарыбызга васила сурап жүрөбүзбү иншалла? Ати Мухаммаданил васила.
мынакей. Ушу василаны сурап жүрөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламны хилм фи азими хилмихи ва афувихи, пайгамбарыбыздын хилм деп өзү жумшактык, көтөрүмдүүлүк, чыдамкайлыкты хилм деп айтат. Афу кечиримдүүлүгү, улуу көтөрүмдүүлүгү, жумшактыгы жана кечиримдүүлүгү боюнча хадистер. Алла Таала айтат: "Фа'фу анхум васфах инналлаха юхиббул мухсинин". Ey Muhammed, sen аларды кечирип койгон. Адамдарды кечирип тургон. Алардын кемчиликтерине көз жумуп койгон. Каталарын, жаңылыштарын көз жумуп койгон. Албетте Алла Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт ал. Демек, кечиримдүүлүк, көз жумуп коюу бул улуу жакшылыктардан. Не дегене? Улуу жакшылыктардан. Улуу баалуулуктардан. Башка жерде фа'фу анхум ва шавирхум фил амр. Сен аларды кечирип койгон. Сахабалардан кичине кемчилик кетип калган эле. Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 50дөй жаачандарды, Жабал Румат деп коет, мына дөңсө бар, жаачандардын дөңсөсү деген. Атай дайындаган эле. Ушул жерде тургула, мен айтканга чейин ушул жерден жылбагыла айтып коеюн деп. Себеп ал стратегический жерле согушууга аябай ыңгайлуу, душмандан сактанганга, душманга кол салганга аябай ыңгайлуу жер болгондуктан эскертип берген эле. Ухуд согушунда биринчи мусулмандар жеңип аткан эле. Анан кийин тигилер качып кеткенден кийин олжонун малын алып калып, булар пайгамбарыбыздын сөзүн эки түшүнүп калышты да. Пайгамбарыбыздын айтканы согуш бүткөнгө чейин эле болсо керек деп талашып кетишти да. Бирөөсү айтты: "Бүттү, бүтпөдү, кызыктырбайт, пайгамбарыбыз айткан, ошого чейин турайлы" десе болбой. Анан эки ара болуп кетти да, 10 калып 40 түшүп кеткен да. Түшүп кеткенде тиякта Халид ибн Валид ошол учурда кафырлардын тарабынан командир эле, согушуп аткан, согуш ныкмасын өтө кыйын билген киши эле карады. Бул дөңсө бош турат. Ухудту тегеренип келип туруп, бул жагынан соккондо мусулмандар ортодо калып калды да. Ошол жерде 70 мусулман шейит болуп, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын маңдайына тиштери, кашка тиштери сынып кетип, мына лап ийиндери айрылып кетип, жүзүнөн кан чыгып кетип, өтө жаман болгон да. Ошол жерде канча жаракат алып, канча тополоң болуп, тиги бая 10 калды, 10 тең айырда шейит болгон. Мынандай болгон да. Өтө оор күн болгон. Ошол учурлардан кийин кийин кайра аларды неме кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланын өзүнчө жардамы келип, кыйкырып айтып, токтогула, качпагыла, келгиле деп, анан булар нары кетти, булар калды. Кыскасы айтканда, көп жаракат, көп потеря болду. Ошол жерде пайгамбарыбыз кичине жүрөгүндө менин сөзүмдү укпай койду булар, айтканымды аткарбай койду деген калып калды эле да. Сахабалардагы настроениясы түшүп калган, дух түшүп калган. Сеп канча кан төгүлдү. Пайгамбарыбыздыкы эми айтпаңыз. Анан ушул жерде Алла субханаху ва таала "Ва лакад афаллаху анхум", Алла сахабаларды кечирди. Эй Мухаммад, сен да кечирип кой деп ортого чыгып атпайбы? Фа'фу анхум ошол. واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ey Muhammed, sen sahabaları geçirip koy. Жана алар үчүн менен да кечирим сурап кой. Эми пайгамбарыбызды Алла субханаху ва таала ушул жерде сахабалардын шаанын билсеңиздер болот да. Биздики ахли суннат вал жамаат деп коет. Биз кандай экенбиз? Ахли суннат. Биз мусулманбыз. Мусулмандардан ким? Ахли суннат вал жамаат. Сунниттербиз биз, суннит. Ахли суннат, сүннөттү кармагандар. Вал жамаат, сахабалардын жамаатын кармагандар. Биз шия эмес, биз туугандар, жакшы түшүнүп алгыла. Макулбу? Алар сахабаларды тилдейт, сахабалардын сөзүн карманбайт. Биз сахабалардын шааны ушул жерде дагы бир аятта ушу бир далил учуру келди, айтып коеюн. Шааны, сахабалардын даражасы кандай экен? Радиаллаху анху ва раду ан. Алла алардан разы болгон. Мынал жерде Алла аларды ва лакад афаллаху анхум, аларды кечирген кемчиликтерин. Кечирип койгон Алла. Кемчиликтер кечирдиби? Эми карап тур. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтып атат. Не деп? Фа'фу анхум.
Ey Muhammed, мен го кечирдим аларды, сендер кечирип кой деп. Карай, сахабалардын даражасын карасаңыз, аны ушуларды кантип сен кафир дейсиң? Кантип ушуларга кантип сен кафир дейсиң? Ла илаха иллаллах. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Алла айтып атат. Muhammed sen кечирип кой деп. Мен кечирдим дейт. Мындайча айтып атканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ортого чыгып атат, сахабаларды кечирип кой. Алар дук түшүп калды да. Я Расулалла, кечирип коюңуз дегенге дагы неме жок. Туура эмес кылып алды да. Баары аңтарылып кетти да. Анан эми ошону кечирип койгондо эле кечирди. Кечиргени менен сахабалар деле жүрөгүндө калып калды да, эми кандай болот буягы деп. Вастагфир лахум, экинчи өкүм келди. Эмне деп? Алар үчүн менен кечирим сура деп. Качан пайгамбарыбыз сахабаларды кечирип коя алла дегенде, сахабалар сүйүнөт де. Биз үчүн кечирим сурап атат. Биз үчүн кечирим сурап атат. Сиз балаңыз үчүн кечирим сурасаңыз, балаңыз сизден разы болобу? Сиз мен үчүн Алла Тааладан дуа кылсаңыз, я Алла, максаттын күнөөсүн кечир деп, мен канча разы болом, Аллаху акбар, канча деген мен үчүн бакыт. Мен үчүн сиз дуа кылсаңыз, я Алла, ушу максаттын күнөөсүн кечир деп, мен башым көккө жетет ал. Бүткүл дүйнөнүн миллиардынан мага чоң бакыт болду. А сахабаларга Алла Таала эмне деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, вастагфир лахум. Сен сахабаларга истигфар кылгын, кечирим сурагын депчи. Анан эми кыямат күнгө чейин бул дин уланыш керек. Башка пайгамбар дин келбегенден кийин ошавирхум фил амр, кеңешип ишти алып бар, буларга үйрөтпесең болбойт. Эми болор иш болду эми. Таарнышты жазгыла эми. Токтоткула деди. Мен башкага кетпейм. Мына жерде негизи пайгамбарыбызды кечиримдүүлүгүн караңыз. Кечиримдүүлүгүн. Улуу мүнөздөгү бир да жамантар менен кайтарбаган Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem azimal hilm. Öte jumşak eledi. Ulu jumşaktık iyisi olçu. Kiçinike eylemesi ele. Ulu jumşaktıktın, ulu kötörümdülüktün iyisi. Tak, la yuqabbelu seyyiata bis seyyi'a. Jamandık menen hiç kaçan kaytargan emes. Bal ya'fu ve yaghfir. Geçirip koyat ele. Göz jumup koyat ele. Ve men taqama li nafsihi min şey'i qat. Özünün canı üçün hiç kimden bir daha öç algan emes. Birö meni söktü, birö meni türttü, birö meni tükürdü, birö meni namazıma tiydi, birö meni kordodu, birö meni uşaktadı, birö meni urdu, birö meni çaptı. Çünkü birösünün de Peygamber öç algan emes. Özünün canı üçün biröden öç algan emes ömüründe. Mınanday adam bolgan. Ne de o da dem? İlla en tuntahak hurmatullah. Егерде Алла Тааланын арам кылган нерсеси бузула турган болсо, анда бөлөк кеп. Анда Алла Тааланын өкүмү, бул чеги, Алланын чегин бузуп атабы, анда шарият боюнча өч алганга туура келет. Мисалы, уурулук кылды, Алланын чегинен өтүп кетти, анын колу кесилиш керек дегендей. Же болбосо ичип алды, Алланын чегинен бул өтүп кетти, буга кандай? Жаткызып дура чабыш керек депчи. Себеп дегенде бунда жамандыгынан аз токтотпосок, бұл вирус жайылып кетсе, азыр мисалы bir адамды аяп атасың, кейін 100 адамды бергенге туура келет. Сен bir адамды кичине аябай катыгыраак кылып кой, наркы 100-ün сактап кой деген жаман эмеспи? Кичине акылды иштетиш керек, Валакум фил кысас хаяту я улил албаб. Алла айтат, өч алууда жашоо бар. Ал кан төгүлгөн менен ал жерде жашоо бар. Bir адамды өлтүрүп салды. Адамдын каны улуу. Пайгамбарыбыз айткан, bir адамдын bir тамчы каны, 10 тамчы эмес, 1 тамчы каны. 7 жер 7 асманды Алла талкалап койгондон да оор экен, 7 жер 7 асманды талкалап коюу жеңил экен. Bir мусулмандын 1 тамчы каны ушунча оор экен. Элестетиңиз. Эми адам өлтүрүү канча күнөө? Bir адамды өлтүрүп койду. Катадан эмес, атайлап өлтүрдү да. Умышленный. Атайлап өлтүрдү. Шариаттын өкүмү кандай? Өлтүрүлгөн кишини өлтүрүш керек. Ал мамлекет. Туугандары эмес. Чтоб туугандары дагы жүрөгүнөн өчүбүздү алып берди деп рахаттансын. Анан бүткүл эл сабак алсын, ким ушинтип бирөөнү бирөө кол сала турган болсо, анын акыбети ушу менен бүтөт. Көзүңөрдү ачып жашагыла депчи. Бүттү.
Андай кылбай койсоң, эми кете берем тамашаны. Күн сайын канча өлөт азыр бизде? Абу Дауд шарифте келет. Айша радиаллаху анха енебизден калат айтат: "Ма хуйра Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям байна амрайн илля ахада айсарахума ма лам якун исман." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга кандай гана тандоо келбесин эки иштен ошонун жеңилирегин тандайт эле. Кыйынчылыгын өзүнү кыйынчылыкка салбайт эле. Деп көрсөтүчү, мен машакаттуу, мен мындай. Жо. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын насаатына мындай: силер душманды эңсебегиле деген. Душман менен согушсак, биз өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтсөк, өзүңү бас. Кереги жок. Душманды эңсебегиле. Эңсеген түшүнөбүз да? Душманды талап кылып, келсе ошо бир мушташсам, бирөө менен мушташсам, бирөө менен кармашсам, согушсам, кереги жок. Мушташканды эңсебе, мушташкан киши издебе. Эгерде душман чыгып калса, анда качмай жок бизде. Биринчи биз жүрөгүбүздө каалабайбыз эңсеп, душман келсе экен, жок. Биз өзүбүзгө да, аларга да жакшылык тилейбиз. Бирок келип калса, бизде аркага качмай жок. Мынакей, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кандай гана эки иш тандоого берилип калса, мынаны кылсак да болот, мынаны кылсак да болот. Так, эмне кылат экен? Экөөнүн жеңилин кылат. Орун кылбайт, жеңилин кылат. Качан күнөө болбосо эле, эгерде күнөө болсо, анда таштап коет эле. Экөөнүн бирөөсү күнөө, бирөөсү сооп болсо, ал экөөнүн тандоо жок жерде, түшүндүңүздөр да? Ал жерде тандоо жок. Мындайча айтканда, арак менен сууда тандоо жок. Чай менен кофе болсо тандай бериң анда. Хорошо? Так. Мынандай деп атат. Ваман тақама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жумшактыгы бардык махлуктарга тиет эле. Таасири. Душмандарга чейин. Пайгамбарыбызга гыза жеткирген, жамандык кылган душмандарга чейин пайгамбардын жумшагы жетет эле. Бир жол жөөттөр келип пайгамбарыбызды тилдеп кеткенди билесиздер да. Gelip alarda assalamu aleykum. Assalamu degen yok da assamu. Assamu degen ölüm bolsun sana degen. Ölüm bolsun sana dep ketти da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturadi эле. Wa aleykum de öyle cevap verdi. Özüň örgö de öleçi. Oşonda Ayşe radhiyallahu anha enemiz aytı berdi. Allah'ın sizlerge naalatı olsun, naanatullahi aleykum. Allah Taala'nın gazabı, azabı olsun sizlerge dep aytı berdi. Katu aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ayşe sah. Unçukma sen. Dediler, Ayşe enemiz aytı, ya Resulallah siz uqqan joksumun ne degenini dedi. Peygamberimiz aytı, sen uqqan joksun men ne dep жооп бергенimди dedi. Qara. Düşmanlarga ölüm tilep gelgen, betine aytkanlarga özüңөрgө эле dedi. Özüңөрgө ölüm деген сөздү да кошкон жок. Düşmanlarga da Peygamberimizdin jönөкөйлүгү, кичпейилдиги, жумшактыгынын таасири бардык махлуктарга, düşmanlarга тийип турат эле да. Аллаху акбар. Ухуд казатында Peygamberimizdin кашка тиштер сынганда, лап ийиндери жаракат тартканда кылды кысы. Ва шуджа фи джабхатихи шарифа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башына жаракат тийди да. Темир даспех кийет го, шлем кийет го. Ошонун темири кирип кеткен да. Хатта сахала минху дам, кан агып кетти башынан. Фажаала юнашшифуху ли алла янзил алал ард. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дароо башындагы канды арчый баштады. Эмне үчүн? Жерге тамчылап кетпесин деп. Ва якулу саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтат эле. Лау вақаа минху шейун алал ард ланазала алейхимул адаб минас сама. Эгерде бир тамчы кан жерге түшсө, буларга асмандан азап түшмөк дейт. Ошон үчүн жерге түшүрбөй арчып калды да. Башынан чыккан канды жерге түшүрбөй арчып калды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Айтып атат, эгерде ушу бир тамчы түшүп калганда, асмандан буларга азап түшмөк дейт. Караңызчы, дагы эмне деп атат? Ва лакад шакка залика ала сахаба. Сахабаларга бул өттө машаккаттуу кыйын туулду. Факалу, алар айтышты: "Лау дааута алейхим." Эгерде буларга тескери дуа кылып берсеңиз болот эле.
Караңызчы канча жаракат жеткирди, канча кан төгүлдү, кандай болду деп. Faqala innama lam ubas la'anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmatan. Allahumma ighfir li qawmi wa fi riwayatin Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Пайгамбарыбыз айтты, мен бу дүйнөгө бирөөгө бир каргыш айтып, тескери дуа кылыш үчүн жиберилген эмесмин. Мен аларды жакшылыкка чакырып, аларга мээримдүүлүктү тартуулаш үчүн жиберилгенмин. Ya Allah, menin kavmumdu geçir dedi. Bir rivayatta gelet, ya Allah, menin kavmuma hidayet ber. Bular bilbey uşunday kıldı mana deydi. Fa innahum la ya'lam. Ankeni bular bilbey kılıp atışat. Egede bilgende bunday mana pastupok kılışmak emez. Bunday mamile kılışmak emez mana deydi. Mına karağınız. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bul жерден karadık. Ушул жерде сабактан алып атабыз. Канчалык көтөрүмдүүлүгүн көрүңүз. Улуу көтөрүмдүүлүгү, чыдамкайлыгы, жумшактыгын. Дагы пайгамбарыбыздын улуу кечиримдүүлүгүнөн, улуу жумшактыгынан бир мисал. Зайд ибн Саана деген болгон. Зайд ибн Саана деген туугандар, ушунун окуясы бул жөөттөрдүн, аалымдарынын менмин дегени болгон. Мединада жөөт болгон, еврей. Жөнөкөй еврей эмес, менмин деген аалымдардын бирөөсү болгон. Ахад ахбар яхуд Зайд ибн Саана деген. Зайд ибн Саана. Булар алладина асламу ли руяти тилкал аятул мухаммадия ва аламати набавия жалия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аят белгилерин, пайгамбарчылык ачык далилдерин көргөндөн кийин исламды кабыл алгандар да. Бунун окуясы кандай болгон? Мындай болгон. Бул Tavrat'ta okup жүрчү да, Tavrat'ta окуган кыйын алым болгон да. Акыр заман пайгамбар келет, мындай болот, анын белгилери бар, тигиндей мындай дегенден сыпаттары, өзгөчөлүктөрүн окуп жүргөн дагы бардыгын Мухаммад алейхиссаламдан тапкан да. Тапкан. Издеп окуп жүрүп бар тапкан. Айтат, ушу эки нерсесин таба элекмин дейт да. Эки нерсесин таба элекмин дейт. Эгерде ушу экөөнү тапсам, İslam'da kavul alat okşayımın deyip. Егерде çın çıksa, sebep degen Tavrat Kuday'dın kitebi. Tavrat'ta aytıp koyup atat. Akır zaman paygambardın mınanday bolat, mınerde tuğulat, mınanday bolat, mınday sıfatları bolat, mınday mamile kılat, mınday mamile kılbayt. Bardığın aytıp koygan. Oşonun bardığın karaştırıp жүргөн da bolçu. Bardığın izlenip жүргөн. Analiz kılıp жүргөн bardığınça. Aytıp atat mınday deyip. Okad varat Zayd ibn Sa'na'dan. Annahu qala bunday munday deb aytgan ekan. Lam yabqa min alamatin nubuwa illa waqad araftuhu min fi wajhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hina nadartu ilayh illa isnatayn. Lam ukhbarhuma. Peygamber sallallahu alayhi wa sallamdan peygamberçilik belgilerinin bardığını ele gördüm deydi. Men de qarap жүргөнүмдө. Peygamber жүзүнөн тияк-бияктарынан бирок эки сыпатты көрө элекмин, мага кабар бериле элек дейт да. Ал тууралуу мага кабар бериле элек дейт. Эки сыпаты боюнча. А жерде эмне деп жазылган экен Тавратта? Көптөгөн сыпаттарын тапты, экөөнү таба элек, жазылган. Ясбиqu hilmuhu jahlahu. Пайгамбарыбыздын жумшактыгы надандыгынан өтүп кетет. Аны басып коет. Демек бул жумшак болот деген сөз. Көтөрүмдүү болот, надан эмес. Ар бир адамда жахалат бар. Мындайда мен силерге бир нерсени айтайын. Bilimsizlik bizdin tüyüzde var. Anı çok kılıp bilim menen çok bolot. Nadandık bizim tüyüzde var. Özü jaralışыбызda var. Al menen күрөшүш керек дагы, мээнет кылып, надандыкты жок кылыш керек илим менен. Баарыбызда Алла Таала сараңдыкты жараткан. Бул менен күрөшүш керек, буну жок кылыш керек берешендүүлүк менен. Баарыбызда текеберлик бар таксыр. Жаралуубузда. Бул менен күрөшүш керек, жок кылыш керек, кичпейилдик менен алып келип утуш керек. Чүнкү биз туулгандар илимдүү болуп туулган жокпуз да. Түшүнөсүзбү? Туулгандар адам берешен болуп туулбайт. Биздеги бар нерсе менен күрөшүшүбүз керек. Ана бир жаралат бир нерсе. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул айтып атат, Тавратта жазылган. Пайгамбардын жумшактыгы, көтөрүмдүгү надандыгын басат дейт. Кечиримдүүлүгү ачуусун басат дегендей. Так. Вала тазидуху шиддатул жахл алейх илля хилман.
ага надандык күчөйө турган болсочу, анын жумшактыгын гана күчөйтө берет экен да. Мен буга азыр надандыгымды күчөйтөм да. Будан ответ болобу экен депчи, провокацировать этипчи. А бунун жумшактыгы эле күчөйө берет экен да. Мен надандыгым канча күчөйсө, бул жумшактык ошончолук күчөйөт экен да. Ушу экөөнү издеп жүрөм дейт, ушудан чыгабы чыкпайбы деп. Түшүндүңбү? Айтат, Зайд ибн Саан айтат. Факунту аталаттафу лаху. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ушундай изденип жүрдүм эле дейт, карапчы. Аралашып, тиянан карап, бул жагынан карап. Айтпайт да эми ал, эл көп да. Анан ки карап туруп бир учур келип калды дагы, мен мындан курма сатып алдым дейт. Курма сатып алдым дейт. Курма сатып алып, так. Иштарайту минху тамран ила ажалин фа атайтуху саман. Мен сатып курма сатып алдым дагы. Бул курма бере турган болду, бирок акчасын бердим мен дейт. Акчасын бердим. Ила ажалин бир мөөнөткө. Булар бир мөөнөт койгон. Мисалы карап туруп азыр канча 30 декабрь не болуп калды? Bir ay. 31 январда сиз мага бересиз деп бир мөөнөт коюп туруп, акчаны берди. Курманы алам dedi. Fa atahu Zayd qabla islamihi, İslamды кабыл алардан мурда акчаны берген болчу. Канча 80 мискала заhaban, 80 мискал алтынды, алтын менен. Ал убакта мындай азыр акча-пакча, доллар сом болгон эмес да. Алтын күмүш менен бааланат, ошо менен сода сатык болот эле да. Ала тамри ма'lum ila ajali ma'lum, belgili вакытка белгилүү курманын өлчөмүнчө. Фалама кана qabla maji'il ajal bi yawmayn aw salasa, вакыт келгенге чейин 2 күн мурда же 3 күн мурда. 31 мисал январ мисал айтып атам. Болсо, бул 28 январда эле келип алыптыр да. Вакыт бүт электе. Келишим 31-нде бериш керек эле. Бул алдына ала келип алып эле жинне тиймекчи болуп атат да, түшүнөсүңөрбү? Надай dedi. Ataytu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fa akhastu bi cema'i kamisi. Бардык нерселерин алып алдым дагы, кийимдин, ридаларын. Мойнуна оруп тартып туруп анан айттым, каты кылып туруп, Мухаммад, сен карызыңы бербейсиңби дедим дейт. Ала тaqdiyanna ya Muhammed haqqi, мен акымды бербейсиңби сен? Не бербейсиң сен? Аллах касам, fa wallahi innakum ya bani Abdul Muttalib mutul. Абдул Мутталибтин балдары, силер өзү ушундай бир мутул деп коет, шылтак айткан, убаданы аткарбай кечиктирген адамдарды айтат да. Бергенге мүмкүнчүлүгү болуп туруп дагы бербей койгону мутул деп коет. Азыр мисалы карыз алгансыз, бергенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок айтасыз да, тияктан анан кийин эме келсинчи, Москвадан самолет келсинчи, анан тигин анан мындай деп, эптеп эле мени шылтак айтып эле кечиктирип атат да. Ушундай. Мынандай деп айтып атат. Силер ушундай дейсиңер деп айтты да. Факалы Умар айтты, аду Аллах, Аллахын душман, сен не деп сүйлөп атасың деди. Умар разияллаху анху. Тaqulu Rasul li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ma asma'u, мен уккан нерсе сен не деп атасың сен деди. Сен мен башыңды жулуп коем деди. Сен Мухаммад алейхиссалам андай сүйлөбөгүн деди. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem Умарды карады дагы. Яндур ила Умар бисукунин ва туаддадин ва табассумин, дай жылмайып, унчукпай, бейпилденип карап койду дагы айтты. Сумма кала Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana wa huwa. Umar sen aralашпа dedi. Men жана бул Zayd ibn Sa'na бул жөөт. Экөөбүздүн мамилебизде dedi. Экөөбүздүн мамилебизде бул. Алла Таала мага буйрук берген. Би хуснил ада, жакшы кайтарып бергенге. Так. Ва та'мурни би хусни тибаа. Аркасынан яны бир талап кылса, жакшы талап кылыш керек экен. Берип кайтарсаң, жакшы бериш керек экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бир хадисинде келет, Алла райым кылат. Кимге? Ким бирөөгө карыз берип атканда, же карызын алып атканда жумшак болсо. Күрөз, орой, катуу эмес, жумшак болсо, буга Алла Тааланын өзүнчө рахматы болот да. Мейли, буга эмне деди? Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тиги жөөт келип айтып атат да. Бер эле бер. Пайгамбарыбыз айтты, "Я Умар" деди. "Умар, идхаб я Умар, фактихи хаккаху ва зидху 20 саат." Мен акымды толугу менен бер дагы, ашыкча 20 саат дагы берип кой деди. 20 саат.
20 degeni tak 10 350 35 kilogramдай. Üstüne koşup ber dedi dağı. Peygamberimiz bilmem kança beriş gerek ele. Anın üstüne dağ uşunça koşup berip koy dedi de. Men kança dedi. Bul emi anı görgönde Allah bunu açısında tiygen sayın bul gayra jumşağa güçöyüp turbay bunun. Men kişine bunday emege çıkab eken de provokatsiyaga ya. Jo bu açısında tiygen sayın bunun şunday eken de. Bayağı Tavrat'ta жазылганда экөөнү тең taptı da. Экөөнү тең taptı. Mesele aytkanda yasbiqu hilmuhu jahlahu bunun jumşaktыгы nadandыгынан ötöt. Анан качан канчалык ачуусуна тийсең, ошончолук жумшактык күчөйөт. Экөөнү тең taptı дагы. Айтты, "Я Омар" dedi. "Мен көптөн бери изденип жүрөт элем. Пайгамбарчылыктын белгилерин бардыгын таптым эле. Ушу экөөнөн гана таап алай элегем. Мен атайы сынаш үчүн ушуга бардым" дейт. Ушундай кандай экен ачуусуна тийип, мында жинне тийип көрөйүнчү кандай экен деп. Атайы ушуга факат ихтабартуху бихима. Мен Мухаммадты ушу экөө менен сынадым дейт дагы. Анан айтты. "Фа ашхаду я Умар" Умар, мен күбөлүк беремин dedi. "Анни кад радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям набиян." Мен мусулман болдум. Аллахтын роб экенине разымын, исламдын дин экенине разымын, Мухаммадтын пайгамбар экенине разымын dedi de. İman келтирди аны. Көрүп турупчу. Жөнөкөй эмес. Tavrаттын алымы Zayd ibn Sana. Башка риваяттарда келет. Умар, мен булардын бардыгын кылганым Тавратта окудум эле дейт. "Inni kuntu ra'aytu sifati allati fi at-Tawrat kullaha illa al-hilm." Ушу бирөөсүн гана көрө элегем. "Фахтабарту hilmahu al-yawm." Бүгүн мен экзаменден алдым, өткөрдүм дейт да. Сынап көрдүм Мухаммад алейхиссаламды. "Фаважаттуху ala wasf at-Tawrat." Тавраттын сыпатында таптым муну. Эми айтып атат мында дейт. "Ва inni ushhiduka." Умар, мен сени күбө кылып айтамын дейт. "Анна hada tamr." Мына сен азмага курма бердиң го? Ушул ва шатра мали. Бул эле эмес, курма эмес. Мыякта мен байлыгым толтура. Ошонун жарими иля фуқара ал-муслимин, мусулмандардын кембагалдарына хадия деп берди да. Ана жүрөгүнө ислам келгенде эмне кылып берди? Иман келгенде эмне кылып берди? Бардыгын ушу бечара мусулман кембагалдарга бардыгына берди садака. Барына хадия деп берип берди мына. Жүрөгүнө келгенде. Wa aslama Zayd wa ahlu baytihi kulluhum. Zayd эле өзү эле исламды кабыл алган жок, үй бүлөсү барды кабыл алды. Анткени бул алым. Алым эмнени айтса булар ишенет. Аркасында бул жалгым, алым өзү жалгыз болбойт, ушуну билип койгула. Барды исламды кабыл алды. Илля шейхан кабиран бир карып калган аксакалы бар экен. Ошодан башка дейт да, ал кабыл албай койду дейт. Галабат алейхим шакка, ага бактысыздык жазылган экен, эмне кыла коеюн эми дейт да. Бактысыздык жазылса аны эмне нерсе кыла коем деп. Я. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мынаке бул окуясынан тугандар бүгүнкү күнү бизге абадан дагы керек ушул болуп атат да. Биринчиден жумшак болойлу. Экинчиден надандар аябай көп. Ошолордун надандыгы күчөйсө биздин жумшагыбыз күчөйө бериш керек экен да. Я, даража ушуга экен. Ошон үчүн биз аракет кылайлы. Иншалла бул субханалла пайгамбарыбыздын сыпаттары эмне үчүн айтылат? Канчалык окшосок, канчалык жакындасак, ошого жараша Аллах Тааланын тарабынан бизге инаят, бизге неематтар, берекелер, хидаяттар, бакыт бардыгы берилет. Абу Дауд шарифте келет. Пайгамбарыбыздын кечиримдүүлүгү, улуу көтөрүмдүүлүгү, жумшактыгы боюнча ыза жеткирүүчүлөрдүн ызасын көтөрөт эле да. Катуулардын катыктыгын көтөрөт эле. Группы канча немелерси, алардын баардын кечиримдүүлүк менен, жумшактык менен жооп берет эле. Абу Дауд шарифте келет. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү бизге хадис баян кылды. Турдук, пайгамбар турганда, анан карасак бир ошо чөлдүк ошо көбүнчө тоодо жашагандар ушундай группалар келет да. Жапай деп. Анан кийин келип пайгамбарыбызга өтө бир катуу мамиле кылды да. Өзүнүн ушул азмаз чадыры бар экен.
покрывал ороп пайгамбарыбыз мойнуна тартып кызарып кеткенге чейин тартып эй Мухаммад мынау мындай дейт да эхмални аля баирайя хадайн хаммилхума тааман мына эки төөнү алып келдим ушуга төөнү жүктөп мал мүлктү толтуруп койгон дейт мин малиллахи аллади индак Алла Таалам сага берген мал бар го ал сеники эмес дейт фа иннака ла тахмилни мин малик вала мин мали абик анткени сен мага берип атканы сенин малың дагы эмес атаңдын малы дагы эмес анан көрө Алла бергенден мына ушу эки төөгө жүктөп койгон деди да فقال الله Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la андай эмес вастагфируллах Алладан кечирим сурайм ай ла ахмил мин мали вала мали аби менин дагы атамдын дагы малынан жүктөбөйм деди башка риваятта фасакатан наби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтты унчукпай калды да сумма кал айтты ал малу малуллах бул мал бар го канча нерсе ошол жердеги буудай болобу жей турган башка нерселер болобу бул Алланыкы деди ана абдуху мен Алланын кулумун деди вастагфируллах Алладан кечирим сурайм ла ахмилук хатта туқидани мындай деди мен сага буну мал жүктөп бербейм сен мага кылган мамилеңди мүмкүнчүлүк бергенге чейин мен сенин да ушундай өчүмдү алайын сен мойнуму кызарттың сен тартып депчи min jabzatik dedi allati jabastani dedi faqala lahu arabi aytdı al aytdı vallahi la uqidukaha men sana mümkünçülük vermeyim dedi Peygamber aytdı lima ne için dedi faqala arabi li annaka la tukafi bi sayyiati sayyi'a sebepten sen jamanat men kaytarbaysın o dedi Düşünüyorsunuz? O jamandık kılıp alıp durat emi. Jamandık sen kaytarbaysın. Bu jamandık kılsa jaraşat. Peygamber jamandığın öçünü alayın dese jaraşpayбы. Şunday dep atat bolçu. Fadahikan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz gülü verdi. Uşuğa meysi jetken de kara. Bu senin atаңдын da malı emес. Senin de malın emес. Allah'ın malı. Davay. Töөгө жүктөп кой дегенди билет. Peygamberimiz айтат, мен туура атамдын апамдын малы эмес, бул Алланын малы. Мен Алланын кулумун, бирок астагфирулла, жөндөн-жөн жүктөбөйм. Биринчиден мүмкүнчүлүк бер, мен дагы сени ушул мойнуңду кызартайын. Анан кийин жүктөп берем деп атса, бул айтат. Жок деп атат. Мен сага эмнеге мүмкүнчүлүк берсем? Пайгамбар айтат, эмнеге сен кылып алган кылбайсың десе, сен жакшылык, жамандык менен кайтарбайсың го дейт. Ой. Өтө. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimiz gülü verdi. Summa da'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rajulan Peygamberimiz bir kişini çağırdı sahabalardan bilen bir geldi dedi. Ve huwa Umar al-Umar bolçu kama fi rivayete faqala lahu aytdı ihmal lahu ala ba'irayhi hazayn ala ba'iri tamran birisine kurma жүктөп bер dedi bir tösüne ikincisine buğday жүктөp bер dedi. Tolturup bер dedi. Allahu akbar. Bukhari'de de varken Abu Davud'da da varken qaraç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday dedi. Fakana iza udiya fi nafsihi afa ve safah. Özü üçün qanday gana ıza tartpasın Peygamberimiz. Göz jumup koyat ele geçirip koyat ele. Mamilesi şu bolçu. Mamilesi şunday bolçu. Jaratkan Allah subhanahu wa taala barыбызга Peygamberimizden şafaatın buyursun. Peygamberimizge Allah Taala vasila bersin. Peygamberimizin süyüsün bersin tuğanlar. Andan keyin albatta Peygamberimizin bu dünyadagi sünnetini atkarıp yaşay turganlardan kılsın. Peygamberimizin sünnetini jetkire turganlardan tarkata turganlar. Peygamberimizin sıfatları menen sıfattalып, Peygamberimiz kanday eken хотя bilip albaylı da. Oşoga jaraşa alhamdulillah Peygamberimiz үлgü bolgondan keyin үлgü dep ne? Anda bilese alışыбыз керек да. Үйрөнүшүбүз керек да. Өзүбүзгө тартышыбыз керек да.